Василий Губин мынтип ит атууну деле каалабайт, бирок шаар аймагында жүргөн иттер жарандарга коркунуч жараткандыктан атууга аргасыз. Анткени жолбун ит адамды тиштебейт деген кепилдик жок. Жалал Абад шаарында күн сайын жолбун иттерди жок кылуу аракети таңкы саат 6-дан башталат. Ит атар мерген таңзаардан унааны жайбаракат айдап, алдынан чыккан ит мышыкты атууга туура келет. Күнүнө жок эле дегенде 15ге жакын жолбун ит жок кылынат. Эл жүргөн аймактарга коркунуч жараткан жолбун иттер атылганы менен ит ээлери менен араздашкан учурларда кездешпей койбойт. Ит атар мергенди уур токмокко алган учурларда көп кездешет. Милицияга чейин жазган убактар болду, анын жакасына чейин асылган мезгилдер болду. Андай болуп турат. Кээ бир жарандар боорукерлик кылып, бул ит эмне сага эмне кылып атат деп орто жолдо чыкканы бар, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү болот экен. Бул чындыгында ит атардын ичинде эле оор. Жалал Абад тазалык кызматы шаарда жолбун иттердин көбөйүүсүнө жарандарды күнөөлөйт. Анткени айрым ит ээлери кароосуз калтырып, көчөгө ээн-эркин кое беришет экен. Жолбун иттер таштанды таштоочу урнаанын айланасына көп байырлашат. Мындан улам жолбун иттер жугуштуу оорунун булагы болуусу мүмкүн. Сабынды көбүгүнөн ошо менен жууп тазалайбыз. Тазалап, анан ошого карата иттин ит белгилүү, белгисиз же болбосо известный деген эмелер бар, категориялар. Ошого карап туруп уколдор берилет. Былтыркы жылдары 5 болгон эмес. Жалал Абад шаарында, Жалал Абад бизге келгенде. Акыркы 9 айда шаар боюнча 133 адам ит мышыктын кол салуусунан жабыркап, ооруканага кайрылган. Көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 20 азайган. Бул жолбун иттер менен күрөшүү жакшырганынан кабар берет. Жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин шаар ичинде 1600гө жакын жолбун ит жок кылынган. Жалал Абад шаарында кутурма оорусу эч кандай катталган эмес. Бул деген бизде профилактиканын жүрүп аткан себеби анан ит атарыбыздын иштеп аткандыгы дагы байланыштуу болуп атат. Кудайга шүгүр, ошол кутурма оорусуна алигече катталуу жоктугуна биз бүгүнкү күндө күбө болуп турабыз да. Окуучуларга, эртемен чыккан ишке кетип аткан аялдарга, эркектерге өзүн өзү коргойт. Аялдар каяктан биз постоянно аялдар мынтип эч көтөрүп келет. Ит келип аркасынан тиштеген аял былтыр болгон. Быйыл деле окуучулар коркуп атат. Иттин эгеси болсо үйүнө байлап баксын. Бакса көчөдө жүргөн балдарды тиштейт, аялдарды тиштейт, кыздарды тиштейт. Дарыгерлер эгерде ит тиштеп алган болсо, дароо ооруканага кайрылып, кутурмага каршы эмдөө алууну эскертишет. Андан сырткары шаар тургундары өз аймагынан жолбун иттерди байкап калса, үй комитетине же тазалык ишканасына дароо билдирүү жиберүүгө тийиш. Аталган кызматтын ит атар мергендери ар күнү иш үстүндө. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары. Эми стартап борбору Жалал Абад шаарынын жаштар комитети менен жаңы ишкерликти колдоо багытында биргеликте иш алып барат. Бул багытта өткөн атайын иш-чарада аталган борбор 3 жыл аралыгында аткарган жумуштардын жыйынтыгын чыгарды. Ага Кыргыз Республикасынын Соода өнөр-жай палатасынын өкүлдөрү жана жеке ишкерлер катышты. Жалал Абад Жаш ишкерлер ассоциациясы стартап борбору менен биргеликте 3 жылда областагы жаңы ишкердик жүргүзүү пландары бар 500дөн ашуун жарандарга көмөк көрсөтүп, атайын окутууларды, бизнес лагерлер жана жолугушууларды өткөргөн. Долбоордо 300дөй бизнес план жазылып, чет элдик донорлор аркылуу каржылык көмөк алган ишкерлер да бар. Жолугушуу жыйынтыгында долбоорду мындан ары да улантуу боюнча стартап борбору жана Жалал Абад шаарынын жаштар комитети менен биргеликте иштөө меморандумуна кол коюшту. Ишкердүүлүк мектептерин өткөрүп баштадык, бизнес лагерлерди өткөрүп атабыз, бизнес питч, краудфандинг платформасын өткөрүп атабыз. Бизде услуга кызматы, суда кызматы пайда болду. Стартаптын жардамы менен болду бардыгы деп айта алам. Окууларына жардам беришти, анкеталарды толтурганына жардам беришти. Ошентип мага жиядан көп жардамдар алдым. Жумушубуз жакшы, 13 кыз менен иштеп атам азыркы учурда.
Жалал Абад шаарында кала мэриясы жана Данекер коомдук бирикмесинин уюштуруусунда жеткиликтүү Кыргызстан акциясы өттү. Анда түзүлгөн топ шаардын аймагындагы коомдук эс алуу жайларын, саламаттыкты сактоо жана билим берүү мекемелеринде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлгөн шарттар менен жеринде таанышышты. Ага Жалал Абад регионалдык шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын, экология жана техникалык коопсуздук кызматынын, шаардын социалдык коргоо башкармалыгынын кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Кыдыруунун алкагында түзүлгөн топ Жалал Абад курортунун дарылануу жана эс алуу корпустарында, областтык клиникалык ооруканасында жана шаарда жайгашкан Кыргызстан эл аралык университеттеринде болушту. Аталган мекемелерде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ылайыкташтырылган шарттар менен таанышып, басымдуу имараттарга кирүүдөгү пандустардын орнотулгандыгы жана алардын талапка ылайыктуулугу каралды. Атайын кызматкерлердин текшерүүлөрүнүн жыйынтыгы менен түзүлгөн шарттар толук кандуу талапка жооп бербегендиги аныкталып, келерки жылы калктын аярылуу катмарына зарыл болгон ыңгайлуу шарттарды түзүү керектиги эскертилди. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 3604 ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Алардын 400дөн ашууну 18 жашка чейинкилер. Азыр мен краскада отурам. Сендер базарда жүргөндө өзүм жүрө албайм. Бирөөнүн жардамына муктажмын. Мисалы бир университетке барабыз. Эде пандус турат да. Пандус угулдарда тура эмес. Чыгыш кыйын, тоголонуп кетесиң. Союз малында курулуп калган зданияларда дээрлик жок го эсе, ал эми жаңыдан курулуп аткан мекеме ишканаларда бар. Бирок ошол дагы нормага талапка туура келбейт экен. Эми биз ошолор менен жетекчилер менен сүйлөшкөндө бардыгы ошол быйылкы 6 айлык, быйылкы 9 айлыкта итогун беребиз деп бардыгы сөз беришти. Кудай буйруса, мына дагы биз 6 айдан кийин дагы текшерип келгенибизде булар уже аракет кылып атышат. Бирок жылдан жылга жылыш бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн аракет кылып атышат. Пандустарды куруп атат. Бирок ошо частный секторлор көбүнчө баягы нормага, талапка туура бербей атышат да. ВИЧ илдетинен жабыркаган бул каарманыбыз өзүнүн ысымын, жүзүн жашыруу шарты менен гана интервью берүүгө макулдугун берди. Анткени аны аяр кароо же коомдогу кодулоо менен басымтууга дуушар болууну каалабайт. Жалал Абад шаарында жашаган тургун жогорку окуу жайда артыкчылык менен бүткөн. ВИЧ адамдын иммундук жетишсиздик вирусун жуктуруп алган каарман күн сайын дары дармекти ичүүгө аргасыз. Бул издетти мен өзүм оюм боюнча кыздардан жуктуруп алдым деп ойлойм да. Ошол бардык эле элдерде эле окууну бүтүп Бишкекке барып иштеп жүргөнүбүздө достор менен ойношуп кыздарга барганбыз. Ошол жактагы көп баргандыктан жыныстык катнашта бейтааныш келиндер менен болгон. Ошондо жуктуруп алган деп ойлойм. Үйлөнүп аялым жокко турганда билип калдык. Азыр Кудайга шүгүр, дары ичип, аялым жакшы, балдарым таза. Жалал Абад областтык СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун маалыматында ушул жылдын 10 айында эле Жалал Абад областы боюнча 500дөн ашуун жаран ВИЧ илдетине чалдыккандыгы аныкталган. Област боюнча Сузак районунда бул дарт менен ооругандар басымдуулук кылса, өлкө боюнча Жалал Абад шаары 5-орунда турат. Баягы биздин өзүбүздүн саламаттык сактоо министрлигинин буйругу боюнча баягы ушул ВИЧ илдетине текшерилсин деген көрсөтмөсү бар оорулар гана баягы текшерүүдөн өтүп калып атат да. Ал эми баягы дени сак, өзүн баягы деним сак деп эсептеген, бирок ВИЧ илдетин жуктуруп аны да билбеген жарандарыбызды табуу биз кыйынчылык болуп атат. Себеби көбүнчө мына биз анализ жасаганда биздин жарандар Россия Федерациясына чыкканда же болбосо коңшулаш Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнө барганда жуктуруп келип атышат дагы. Оорунун баягы белгиси пайда болгонго чейин бир топ жыл өзүн жакшы сезип жүргөндүктөн алар баягы учурунда кайрылышпайт. Бүгүнкү күндө бизде ВИЧ илдетин мына быйылкы жылга карап көрсөк 80% бул баягы жыныстык жол менен жуктуруп алгандар да. Эгерде биз баягы кан аркылуу жуккан учурга же болбосо ВИЧ илдетинен энеге жуккан учурларды биз медицина кызматкерлери көзөмөлгө алып ага бир таасир тийгизгенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз болсо, ал эми баягы эң биринчи, эң көп жуктуруп аткан бул жыныстык жолго бул ар бир адамдын өзүнө тиешелүү болуп калып атат.
1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнү. Бул датага отурлай Жалал Абад шаардык мэриясы ден соолугуңуз үчүн жылына бир жолу текшерилип, ооруну учурунда алдын алып калыңыз деген чакырык менен жаштарга дарт тууралуу түшүндүрмөлөрдү беришти. Жыл сайын мектептерде мисалы сентябрдан баштап майга чейин ар мектепке барып профилакториялык инфекцияларды өтөбүз. Анда окуучулар өзүнө пайдалуу кеңештерди университеттерде да өтөбүз, окуу жайларда, ар кандай түрлүү ишканаларда, мисалы жолдордо токтотуп туруп эле СПИД бул жаман оору, жаман илдет деп кеңири жайылтабыз да Кыргызстанда. ВИЧ-СПИДке чалдыккан адамдардын өмүрүн күчтүү дары-дармектер менен гана узартуу мүмкүн. СПИДтин глобалдык фондусунан бөлүнгөн каражаттарга күчтүү дарылар, препараттар сатылып алынып, бул оорудан жабыркаган бейтаптарды акысыз дарылоо жүргүзүлөт. СПИД менен ооруп жаткан больнойлор менен дагы иштешебиз. Аларды баягы коомдо өзүнүн мындай коомго кошулуу максатында аларга группа поддержкаларды өтөбүз. Билесиңер, СПИД менен ооруган адамдар баягы өзүнүн стигмага алат да. Мектептерге барганда биз көбүнчө эле стигмага токтолобуз. Ооруп жаткан больнойду бөлбөш керек. Бул оору менен ооруган адам таблеткасын ичсе, ал мындай коомго коркунучу жок. Ошол себептен ооруп калганда орууну кандай кабыл алыш керек жөнүндө дагы айтабыз. Бул өтө коркунучтуу эмес азыркы мезгилде. Бунун дарысы бар, бирок эми толук айыкпайт, бирок өмүрүн узартат да. Кыргызстанда ВИЧ илдетин жуктуруп алган 8000 жаран катталган. Жыл өткөн сайын өсүп жаткан коркунучтуу дартты алдын алуу аракеттери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары. Бүгүн областык Барпы драма театрында Тунук Тилек кайрымдуулук фондунун уюштуруусундагы «Биз баарыбыз теңбиз» аттуу марафон концерт өттү. Анда өлкөнүн ар аймактарынан келген ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү таланттуу жарандар өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашты. Иш-чарага калаанын вице-мэрі Руслан Алтымашев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошев, мекеме ишканалардын жамааттары, студенттер жана окуучулар катышты. ДЦП, задержка психоречевого развития дегендер аларда социум жок, алар үйдө жашоо турмуш менен көп кыйынчылыктар түзүлүп калат. Ошондой балдардын ата-энесине кандай кылып жардам берсек деп анан ойлонуп жүрүп, ушул фондду негиздеп, музыканттарыбыз менен кеңешип кесип келгиле, монтип республика боюнча гастроль кылалы, марафон концерт кылалы, ошол жактан чогулган каражаттарды ошондой жанагы ДЦП, детский церебральный паралич деп коет, анан жана задержка психоречевого развития деген балдарга жардам берели десем, баары мени колдоп, коштоп келишти. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнү. Ага карата уюштурулган марафон концерт коомдун камкордукка муктаж айырылуу катмарына жардам колун сунуу, алардын таланттарын элге тартуулоосуна шарт түзүү болуп саналат. Иш-чаралар дайым өткөрүлүп туруш керек. Себеби бул марафон концертте өзү деле айтылып турулат. Себеби бул марафон концерттен түшкөн ар бир каражат биздин кичинекей оорукчан бөбүктөрдүн дары-дармектерине коротулат. Муну жөн эле баягындай элден сурабастан өзүбүздүн мүмкүнчүлүгү, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу, абдан мыкты, колунан абдан бир сонун ырдаган, колдонуучулуктар боюнча, ыр жазган боюнча бир таланттуу уул кыздарыбыз бар. Ошолордун өнөрлөрүн дагы көргөзгөнчө анан бул ушундай иш-чараларды өткөрүп келатабыз. Иш-чарада жергиликтүү бийлик, шаардык кеңештин депутаттары жана каладагы мекеме ишканалардын жамааттары өз салымдарын кошушту. Анда жыйналган акча каражаттары шаардагы дары-дармекке муктаж 10 баланын керектөөлөрүнө жумшалмакчы. Бүгүнкү күндө 634 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан 500 сомдон акчалай жардам берилип атат. Жана ошондой эле 3 декабрь күнү атайын бул жерде иш-чаралар болмокчу. Концерттик программалар өтүлөт и майыптыгы боюнча коляскага муктаж, кресло коляскага муктаж жарандарга ошол күнү атайын ушул коляскалар буюрса тапшырылат деген ойдобуз. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жалпы 3604 жаран бар. Алардын 400дөн ашууну 18 жашка чейинкилер.
Нурайым Турнумаматова, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.